Саламатсыздарбы, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналынын көрөрмандары. Бүгүн биз Бишкек шаарындагы өрт өчүрүү жана куткаруу бөлүмдөрүнүн бирине келип калдык. Келиңиздер, сиздер менен өрт өчүрүүчүлөрдүн бир күндүк күнү кандай өтөт? Жана азыркы учурда эмне менен алек кандай даярдыкта жүрүшөт? Сиздер менен чогуу көрөлү. Түздөн оңго. Жолошмайлар 4-чү кароол эрте менен саптык кароого тизилди. Баянаган Улуктуган Мураталиұлы. Саламатсыздар, куткарчылар. Эркен тор. Кандай жашоодо болгон эменин баары өтөт экен, жана бир секундада ойлойсуң деген чын экен да. Ошол эң аябай коркунучтуу ошол болгон. Бирок Кудай сактады. Негизи бияка келгенде биз мындай деп келебиз да. Бүгүн тынч чыкса экен, өрт болбосо экен деп келебиз, эми баягы бир сутканын ичинде 16 узак болгон деп. Шаардык балдар көп иштей бербейт. Мындай пожарный ошо охранадачы. Легковой машинага окшоп өзүбүздүн жумушубуз менен чуркап бараткан жокпуз же сайраңдап, майрамдап бараткан жокпуз. Өзүмдүн жашоомду тобокелге коем, бирөөнүн жашаашын сактайм дегенге морально даяр болуп келиш керек. Киши күйүп калыптыр. Гриль болуп калыптыр да, мынча деп айткандачы. Келдиңиздерби, кандай жакшы. Бизде азыр эртең мененки кароолдордун алмашуусу болуп атат. Иште кандай иш алып барабыз, кантип ишти жүргүзөбүз, ошол боюнча кароолдордун бири-бирине өткөрүп берүүсү, алмашуусу күн тартибинде бекилген. Ошол күн тартиптин негизинде иш алып барабыз. Күн тартибинде эртең менен кандай кызматты аткарат, кароол алмашууда кайсыларды алыш керек, эмнелерге кол коюш керек. Основной биздин жумуш өрт өчүрүүчү коопсуздук боюнча куткаруу милдетин аткаргандан кийин бардык эрежелердин түрүндө иш алып барабыз. Биздин жумуш өтө кооптуу, билесиздер. Саймадан мыкты интернети жана TV менен бирге жайды карай. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. Биздин жумуш эми башталды. Азыр кароолдорду эки кароолдун алмашуусунда. Азыр биринчи кароол өзүнүн сменасын тапшырып кетти. Ал эми азыр кийинки өткөрүп алган кароол менен аларга бүгүнкү күн тартиби боюнча жана ошондой эле алардын сутка ичинде кандай иштерди алып барышат, кантип алып барат, ошолор боюнча жеткирип, тааныштырып, сутканын ичинде жана коопсуздук эрежелерин сакташ керек. Өрткө барганда багы өзүнүн алып жүрүү эрежелери бар. Жана ошондой эле бул жака күн тартибинде түзүлгөн тапшырманын негизинде иш алып барышат. Түздөн оңго. Жолошмайлар 4-чү кароол эрте менен саптык кароого тизилди. Баянаган Улуктуган Мураталиұлы. Саламатсыздар, куткарчылар. Эркен тор. Өздүк курам күн тартибинде иш алып барылат. Күн тартибинде бекитилген тапшырманын негизинде күжүрмен эсеп кайсы бөлүктөргө бөлүнсө, ошол бөлүктөр менен тыкыз техника коопсуздуктарын сактап иш алып баргыла. Бул жерден кароол башчы нөөмөт учурунда бардык балдарды көзөмөлдөп, алардын кандай иш алып барып аткандыгын, кандай формада жүргөнүн, бир эле өрт өчүрүү учурунда эмес, бөлүктүн ичинде, сыртындагы коопсуздук эрежелерин дагы так сактап, бөлүнгөн убакытка чейин нөөмөттү тынч эсен аман өткөргүлө. Бул жерде бөлүмдөн эч ким эч жака чыкпаш керек, бөлүнгөн тартипте иш алып барыш керек. Анын баардыгы буга чейин жеткирилген, билесиңер.
өрт коопсуздугу болгон учурда биринчиден өзүңөрдүн коопсуздугуңар биринчи очередте турат. Андан кийин силер адам өмүрүн сактоо жана ошондой эле куткаруу иштерин ант бергенсиңер милдетиңер. Ошондуктан жумуш учурунда бардык убакта не болушуңар керек, даяр турушуңар керек. Түн болобу, күн болобу, силер чакырган дарек боюнча барып, бардыгын так туура өзүңөрдүн милдетиңерди аткарышыңар керек. Андан кийин техник айдоочулар жол эрежесин сактагыла. Жолдо жүргөндө азыр шаар ичинде техника көп. Көбү түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар. Биздин спец машина бирөөнү куткарганы, бирөөнүн үйүн сактап калганы, бирөөнүн өмүрүн сактап калганы баратабыз. Бирок ошол эле учурда жолдо азыр тыгындар көп. Өзүңөрдүн техниканы абайлап, ошол өрт өчүрүү, өрт болуп аткан жерге батыраак жеткенге аракет кылгыла. Ар бир материалды, ар бир адамдын өмүрү биз үчүн баалуу. Ошондуктан ар бир имуществолорду сактап калууда биз көп жетишкендиктерге жетишебиз жана адамдардын биз жакшы мындай материалды сактап калгандан кийин алар дагы сүйүнүп бизге рахматын айтат. Бизге рахматын айтканы биз үчүн аябай бир чоң жеңиш болуп эсептелинет. Баарыңарга айтарым, жол эрежесинде өрт коопсуздугунда өзүңөрдүн өмүрүңөрдү, өзүңөрдүн ден соолугуңарды сактап, абайлап иштегиле. Өрт болуп аткан учурда, мисалы үчүн, кулап кетишиңер мүмкүн, бириңер карагыла, отко түшүп кетип, бир жериңерди күйгүзүп албагыла. Канча жылдан бери иштейсиз? Мен прапорщик Сатыбеков, өзгөчө кырдаалар министрлигинин Бишкек шаарынын Свердлов районунун номер 3 бөлүктүн техник айдоочу болуп кызмат өтөйм. Ушул кызматта 15 жылдан бери кызмат өтөйм. Азыр туңуздар көргөндөй бул өрт өчүрүүчү унаа Кытай мамлекетинен келген. Заманбап өрт өчүрүүчүлөр менен буга чейинки баарына белгилүү болгондой зил унаалар болчу. Бул унаалар келгенине 3 жыл болду. Ушу өлкө башчыларына, биринчиден өлкө башчыларына чоң ыраазычылык билдиребиз. Андан кийин өзгөчө кырдаалар министрлигинин башчыларына да ыраазычылык билдиребиз. Ушундай заманбап унаалар менен камсыздап берди. Саламатсызбы байке? Саламатчылык. Өзүңүз жөнүндө кыскача тааныштырып кетсеңиз. Мен ушул жерде 4-караулда номер 3 өрткө каршы бөлүгүнүн команда башчысы прапорщик Беккожоев Медербек Алмазбекович. Сиздин кыялыңыз, бала чагыңызда кыялыңыз кандай болду эле? Эмне үчүн бул жумушту тандап калдыңыз? Бала чакта кыялым
Білмеймін, қандай болом деп, космонавт болом дегенде айтып тамашайым, андай военный болом деп эле жүрө берчүмүн негизичи, военный болом деп эле көп нечимин. Бирок Турмуш шартка байланыштуу, мен деле баягы башында мындай Бишкекте ушундай өрткө каршы бөлүктөр ушул жерди эле билчүмүн. Кичинекей кезде ушул жерди эле билип эле, ушу Бишкек боюнча ушул эле бөлүк болуш керек деп ойлочумун, пока жумушка киргиче ошондой деп ойлогом да. Жумушка киргенде көрсө, Бишкектин каждый районунда 2ден өрткө каршы бөлүктөрү бар, дагы башка бөлүктөр бар. Ошо менен биякта иштеп калдык. Буга чейин башка жакта иштеп келгем. Сиз ошондо өрт өчүрүү кызматында канча жылдан бери эмгектенесиз бул жерде? Ушул жерде, ушул бөлүктө где-то 12 жыл болду. Демек 12 жылдан бери ушул жерде эмгектенесиз. Ушул жерде эмгектенем. Өрт өчүрүүчү болуп келдим. Жумушка анан кийин улук өрт өчүрүүчү болдум. Азыр команда башчысы болуп ушул жерде иштеп атабыз. Сала турган жер өрт өчүрүүчүлөрдүн. Бияка түнкү эс алууда. Кечки саат 10дон кийин таңкы саат 6га чейин полный личный состав эс албайт, конечно. Постто тургандар бар, дежурныйлар бар. Алар өзүнүн убактысы менен түнкү саат 12ден саат 3кө чейин бир дежурный болсо, 3төн 6га чейин экинчи дежурный болот да. Ошол уктабайт. Анан посттукка алмашып турат. 2 саат, 1 сааттан алмашып, өтөт, калгандар эс алат. Эс алганда кандай бутту чечет, ботинканы чечип, анан үстүндөгү кителин, кепкасын чечип коюп, жатып уктаса болот. Кийим менен укташат. Кийим менен укташат да. Анан баягы вызов болуп калса, түнкү вызов болуп калса, ошол уктап аткан жеринен чуркап туруп, бутун кийип, сырттан өрт өчүрүүчү атайын кийим, БОП деп коет, боевая одежда пожарного деген. Ошону кийип, сыртка чыгып, машинеге отуруп, 60 секундта, 1 минуттун ичинде чыгып, өрт бадай кетип калыш керек да. 1 минуттун ичинде кийинип, жетишип, чыгып кетиш керек. Чыгып кетиш керек. Вызов түшкөндөн баштап 1 минуттун ичинде чыгып кетиш керек. Пока балдар кийип, чыгып, атайын өрткө каршы БОПту кийип, боевая одежданы кийип, эшикке чыккыча, негизи машиненин ичинен отурбайт. Сыртка чыгып күтүп турат да. Ошол моментте машине чыгып, водитель машинаны айдап чыгып, баарын салып, анан өрт бадай кетет да, чакырылган жергечи. Айтсаңыз, өрт өчүрүү учурунда оюңузга биринчи эмнелер келет? Коркуу сезими болсо керек. Же көнүп калдыңыздарбы уже? Коркуу сезим болот. Негизи вызов түшкөндөн баштап, мындай ойлор башкача болот да. Эмне өрт болуп атат? Өрттүн ичинде киши калдыбы, калган жокпу? Үйбү, же кафеби, же магазинби? Элдин дагы оокаттарын сактап калгың келет, элдин жашоосун сактап калгың келет да. Жетип баргыча разведка деп коет. Бу жерден чыккандан баштап өрткө жеткиче чаласың, сурайсың. Тияктан вызов түшкөндө номерин берет да. Ошо менен чалышып, адресин толук билип, эмне күйүп атат, кандай күйүп атат, үйдүн ичинде киши барбы, жокпу деп, анан барганда кишини элдер калып калса, элди эвакуация кылыш керек. Анан баягы ошол үй күйүп атса, үйдү аккуратно этип өчүрүп калыш керексиң, туура команда бериш керек. Баары тең эле баягы ойдо удай болбойт, бирок ошону стараться этебиз да. Эртерээк распространение кылбай өчүрүп калгангачы, элдердин имуществосун сактап калганга, үйдүн ичинде болсо эвакуацияга алып калганга ошол эки коркуу сезим болот. Баягы өчүрө албай каламбы, сактап каламбы деген. Мурун кирип атканда, өрткө биринчи кирип атканда мындай коркчусуң действительночи, анан көнөсүң убактысы мененчи. Уже өзүңдүн жашооңду деле аябайсың да. Мындай элдин немеси күйүп атса, ошону ойлоп, өзүңдүн немеңди унутасың, негизи коркунучтучу. Эсиңизде калган эң коркунучтуу, эң кооптуу өрт же кырсык? Эсимде калган эң кооптуу өрт кырсык бул. Андайлар көп эле болсо керек.
болот эми эң эмеси ушул арзуу кафе күйгөндө болгон да. Арзуу кафе күйгөндө чогуу жанында Азамат деген бала бар болчу. Экөөбүз трехколейный лестницаны коюп үстүнөн экинчи этаждан өрттү өчүрөлү деп чыкканбыз. Анан үстүнө чыгып мындай эме кылып атабыз. Мен суу берип атам да. Суу берип атам, Азамат астында страховка деп подстойщик болуп турган да, страховкада рукавты кармап турган. Суу берсем мындай ар жакта стенадан ар жагы күйүп, сыртка чыгып суу кирбей аткан да. Анан мен баягы ойлодум да, биякта эме экен депчи, мындай бетонный балконго деп ар жака түшүп, анан тиги жакты ачып, өрттү ошол жакта өчүп суу берейин деп эметип кирсем, ошол көрсө бетонный перекрытие эмес, бул профнастил экен. Серебристый профнастил экен да, анан ошол ачылып өрткө белге чейин киргем да. Ошондо чыга албай, түтүндө чыга албай эптеп чыктым эле да. Ошол эң коркуу сезим болгон да. Где-то бирок мындай ойлосом бат эле чыгып кеттим да. Ошо энди өтүп калды, өзүм бат эле чыктым, бирок ошо энди бүт кандай жашоодо болгон эменин баары өтөт экен, жана бир секундада ойлойсуң деген чын экен да. Ошол эң аябай коркунучтуу ошол болгон. Андан кийинкилерине баягы негизи бизге айтат, өрткө киргенде өзүңөрдүн коопсуздугуңарды карагыла депчи. Эми бул жерде баягы түтүндүн арасынан элдин эмесин көрүп ойлогон ой башкача болуп калды да. Бирок Кудай сактады. Эң ошол болду да. Коркунучтуу аябай катуу сууч. Калгандары деле болот, эми кирип жүрөбүз, эми андай болгон жок. Коопсуздукту карап иштеп атабыз да. Бул кесип сиздин жашоого болгон көз караштарыңызды өзгөрттүбү? Эмнелерди өзгөрттү? Бул кесип негизи мурун өзгөрттү. Мындай үйдө өрт коопсуздугун көп нечи эмеспиз да. Карач эмеспиз. Азыр карайт экенсиң, анан басып турганда, например, бир жеринде тиги бир өрт костер, мындай бир өрт болуп атса же тиги эме болуп атса, баягы өчүргөнгө, чок калтырбаганга эметесиң да. Например, бирөө тамеки чегип же өзүм тамеки чегип алсам, ошону алып ыргытып жибербей, өчүрүп, бычогун башка бир эмеге жакшылап таштап, ушундай болот. Бир жеринде чок болсо, казан эметсең, ошонун баарын өчүрүп салганга чок калтырбайчы. Негизи кичинекей эле чоктон пайда болот да. Негизи ушул Бишкек шаарында көбүнчө эмнеден мындай өрт чыгып сиздерге вызов түшөт? Бул сезонго жараша болот. Негизи күзүндө, жазында, жайында кургак чөп өрттөнгөн көп болот да. Кургак чөп өрттөнгөн көп болот, күндүн ысыгына байланыштуу. Үй жана эмелер булар эмеде болот, суук учурунда. Январь, февраль, ушул айларда үйлөр көп күйөт да. Негизи баягы өрт коопсуздугун жакшы эметпей койгондон топкалардан болот, отоплениялардан, например, обогреватель же электричество замыкать эткенден. Анан мындай машина күйгөндөр, эми ар кандай случайлар болот, бирок көбү ушул кургакчылыкта көбү негизи баягы сигарет чегип тыштап салгандар болот, бир жеринен шашлык бышырат же дагы бир эс алуучулар болот, ошолор өчүрбөй кетип калгандан кургак чөптүн эмеси көп болот да. Мындай үйлөр күйгөн жана эмелердин баары тең бул кышкы суук сезонунда болот да. Печкасын жакшы карабай койгондор, топкаларын жакшы карабай койгондор, обогреватель көп сайгандар, замыкание электричестволордон көп болот да. Ошол негизи суук учурунда болот. Бул жумушта негизи көп стресстер жана коркунучтар болот эмеспи? Эмоционалдык жактан кантип туруштук бересиздер, кантип чыдайсыздар? Эми сиздердин жумушуңуздар аябай эле кооптуу го. Негизи эле бул жумушта сиздерге эмне мотивация берет, айтып бериңизчи. Бул биринчиден мотивация бергени мен өзүмдү бул жумушта ойлойм да, мындай бир адамга, например, бир какой-то өзүмдүн лепта болуп атат да. Бирөөнүн өмүрүн сактап калуу, бирөөнүн үйүн же бирөөнүн машинеси күйүп атса сактап калуу, бул мага мындайча айтканда өзүм ыраазычылык эметем да. Мен
негизи бияка келгенде биз мындай деп келебиз да. Бүгүн тынч чыкса экен, өрт болбосо экен деп келебиз. Эми баягы эмеге жараша ар кандай ситуация болот экен, өрт болуп калат экен, бирок ошол эки мотивация берет мага. Мен үйгө кетсем, например, кечээ күнү пожар болуп калса, мен бирөөнүн эмесин сактап калдым деген, өмүрүн сактап калдым же баягы үйүн сактап калдым деген мага мотивация берет да. Шаарыбызда негизи бир күндө сиздерге канча чакырык түшөт? Шаар боюнча негизи 4 район бар. Каждый районда 2ден часть бар да. Анан бизде могул именно Свердловский районда 2 часть бар. Могул 3-чү часть, анан 2-чи часть Дордой базарында. Бизде могул частьта 4 караул бар. Биз бир суткада бир караул иштейбиз. Например, бул караулда бүгүн вызов вообще түшпөй калышы мүмкүн да, болбой калышы мүмкүн. Бирок бир момент келет, 5-6 вызовка чейин болгондор. Буякта мурун эми мага чейин болуптур, рекорд болуптур, 16 вызов болуптур суткадачы. Ушул именно биздин эме делечи, ошону айтат да, аябай көп рекорд болгон депчи. Бир сутканын ичинде 16 вызов болгон деп. Бирок биз деген могу эки өзүбүздүн баягы группабыз бар да, Бишкек боюнча доклад берип турабыз, мынча болду деп. Өткөн сменде эле башка частьтагылар 2ден 3төн чыгып келди да. Биз 2 жолу чыгып келдик өткөн смендечи. Башка частьтагылар 3төн 2ден чыгып келди, анан баягы көрүп турасың да, тиги часть бияка чыгып атат, бул часть бияка чыгып атат, бул 2ден, бул 2 жолу чыкты, бул 3 жолу чыкты деп. Анан бүгүн Кудай сактасын, чыкпай эле коелу. Пока тынч чыга элекпиз. Жакшы. Эгер сыр болбосо, сиздердин айлык маянаңыздар канча, үй бүлөңүздөргө жетеби ал? Айлык маянасы жакшы эле, көтөрүлдү. Үй бүлөгө жетет. Умеренно колдон соң. Сиздер ошондо 3 күн эс алып, 1 күн жумушка чыгасыздар же? 1 сутка эс алып, 3 сутка эс алабыз. 1 сутка иштеп, 3 сутка эс алабыз. 1 сутка иштеп, Иштейбиз, 3 сутка эс алабыз да. 3 суткада эмне кыласыздар? 3 суткада ар ким ар кандай жумуш. Башка жумуштарга иштегенге уруксат барбы негизи? Жок, уруксат жок. Башка жумуштарга иштегенге уруксат берилбейт. Эми баягы бенден үйүңө барасың, огородуң менен заниматься этесиң. Малың болсо, малың менен заниматься этесиң. Негизи бул пожаркада шаардан, мен ойлойм, шаардан келген балдар кыйын болот да, иштегенчи бияктачы. Шаардык балдар көп иштебей бербейт. Мындай пожарный ошо охранадачы. Көбү негизи могу шаардын четинен айылдан келген балдар да. Кара көчкө толгон балдар чарчабайт да. Чыдамкай болушат негизичи. Шаардын балдары мен көрө элекмин, могу жакта иштеп, негизи көргөнбүз. Келип бир тикелей иштеп кайра кеткендерчи чыдабайт да. Демек айылдын балдары Айылдын балдары чыдамкай болот негизичи. Анан үйлөрүндө иштеген эмелери бар. Көбүнчө негизи ушу айылдан келген балдар көп иштейт, жакшы, көпкө чыдап иштешет да. Чыдамкай болот. Демек ошондо бир айда сиздер канча күн иштеп каласыздар? 7 же 8 сутка иштейбиз да. 7 же 8 сутка. Ал календарь эмесинен болот да. 7 сутка же 8 сутка иштейбиз. Анан эми баягы өзүң безопасность карайсың, тиги элдин да безопасностьун карайсың да. Жана скорыйларда деле көп ДТП болуп атат, биздикинде деле көп ДТПлар болуп атат. Негизи ошол экени бизге эме берсе, преимущество болгондо кандай? Баягы элдерге жака мындай көбүрөөк эме берсе, мындай элдер ошол экени түшүнүп берсе, жол бергенге, баягы биз өрткө бартабыз да, шашып бартабыз, ошо бирөөнүн өмүрүн сактап калалы деп. Ошо жол берсе, анан баягы кээ бирөөлөр бар, действительно укпайт да, капталдан чыгып машинеге сүзөт, анан мындай болот. Анан кээ бирөөлөр бар, чоңдордун тааныштары болот, анан тигиниси болот. Анан бизди күнөөлөйт да. Силер мына мындай кылып атасыңар деп түшүнбөйт. Ошол жагынан биртке бизге мындай мамлекет өзүнүн эмесин берсе, все-таки биз деген баягы өзүбүздү башка легковой машинага окшоп өзүбүздүн жумушубуз менен чуркап бараткан жокпуз же сайраңдап, майрамдап бараткан жокпуз. Азыр өрт өчүрүүчү болуп иштейм деген азыркы жаштарга эмне деп кеңеш берет элеңиз? Өрт өчүрүүчү болуп иштейм деген жаштарга негизи жумушуна психологически, морально даяр болуп келиш керек да. Мен мынакей өрткө кирем, түтүнгө кирем.
өзүмдүн жашоомду тобокелге коем, бирөөнүн жашашын сактайм дегенге морально даяр болуп келиш керек да. Анан мен келип эле бийинде бир сутка иштеп эле анан эптеп-септеп кетип калам деген негиз болбойт да. Бир аябай моундай боевой дежурство тургандан кийин аябай ответственный жумуш да. Ошол эки жумушка келатканда чыдаш керек да. Сууна дагы, муздагана дагы. Бул жерде мына күн жылы да азыр мына ысык болгондо ысык боевой одежданы кийип алып өрткө барасың, ысыкка барасың. Январьдын суугунда таңкы саат 4-тө тоңуп калган тетигирек нос кийимге чейин суу болуп, муз болуп тоңуп калган күндөр болот таңкы саат 4-төрдөчү пожарга барганда. Ага да даяр болушуң керек да. Ал болбой эле кийин билинет. Бул баягы суукка калган немелериң, üşүгөндөн, кээ бир жерде газ жарылышы мүмкүн, кээ бир ар кандай опасность болушу мүмкүн. Ошого даяр болуп морально келиш керек да. Ошого даяр болуш керек. Өрт өчүрү Биринчи очередь баягы элдин жашоосун сактап калам деген эме менен келиш керек да. өрт учурунда мындай адамдардын өлгөндөрү көп катталса керек негизи. Ошол учурларды эсиңизде калган аябай коркунучтуу учурду айтып бериңизчи. Ар кандай случайлар болот. Эми коркунучтуу сезим билбейм, коркунучтуу сезим деле жок. Эми уже көрдүк да. Аябай эсиңизде калган учурчу, жок, тегиден башка да эми. Аябай эсиңизде калган ушул баягы адам өлгөн учурлар. Болгон эми өлгөн учурлар. Андайлар көп болсо керек, э? Болот. Биз баягы мен өзүм деле мындай түтүнгө уланып калган 2 кишини алып чыкканбыз да. Түтүнгө уланып калган 2 кишини алып чыкканбыз. Андан кийин бир жерге барсак, киши күйүп калыптыр. Гриль болуп калыптыр да, мынча айткандачы. Аны өчүрдүк, эметтик, бирок ага тийбейбиз, потому что милиция чакырабыз да, аны алып чыга албайбыз, тийишпейбиз. Милицияга өткөзүп берген убакыттар болгон. Алып чыгып сактап калган убакыттар болгон. Сактап калганда кандай сезимдер болот сизде? Сактап калганда ал ошол убакытта сезимди деле билбейсиң, бирок бияка келгенден кийин баягы балдар менен сүйлөшүп атканда мындай өзүңдө эме болот да, мындай кубаныч сезим болот да. Адамдын өмүрүн сактап калдык дегенчи. Адам өмүрүн сактап калган деле бир башкача сезимдер тартуулап, анан мындай бир гордость болот болуш керек, э? Өзүңө аябай эме сыймыктанасың, өзүң сыймыктанасың, эми аны тияка барып айтып барбасаң деле өзүң сыймыктанасың. Ушул жакта могу эки Панфилованын астында 13 этаж, 11 этаж үй күйгөндө ошондо алып чыкканбыз да. Көтөрүп кемпирлерди алып, балдар алып чыгышкан, көбүч балдарды алып чыгышкан, кемпирлерди жондоруна көтөрүп чыккан, жаш балдарды алып чыккан, экинчи этаждан башка жактан спасать эткендер да болгон. Бирок меникинде бирин алып чыккам, ошол эки көтөрүп чыккам да. Ошол эки мага аябай эме болгон, сезим мындай бирөөнүн өмүрүн сактап алдым дегенчи. Анан балдар деле бийинден айтышат, кечээ күнү бардык, например, башка карабалдын балдары. Кечээ күнү барып тетиги жактан мыйынден алып чыктык, 3 кишини алып чыктык, бийинден 5 кишини алып чыктык деген случайлар болгон да. Бул аябай эме болот да, мындай сыймыктанасың да, бирөөнүн өмүрүн алып калды депчи. Чоң рахмат жок дебей берген маегиңиздерге. Өз өмүрүңүздөрдү тобокелге салып, элдин коопсуздугу үчүн кызмат кылып жүрөсүздөр. Ыраазычылык.